Саламатсызбы? Алгач өзүңүздү биздин суроо тааныштыра кетсеңиз. Саламатчылык, менин атым Башов Айнамир. Мен 9 класста окуйм. Чоң рахмат. Ал эми сиз ошол Чүй областындагы Сакат районунда өтүлгөн биздин лагерибизге келип катышып бердиңиз жана ошондой эле лагерден өзүңүзгө кандай маалыматтарды алдыңыз? Ошолор жөнүндө айта кетсеңиз. Маалыматтар абдан көп болду, жана жакшы маалыматтар да болду. Биз ошо макулубуз бердик, кыздар колдойсуп, анткени биз мектептен өзүбүз деле кыздар колдочубуз. Анткени биз кыздарга көп эле жардам берчүбүз да, мындайча айткандачы. Эки жакка чыкканда акчаларын чыгарып берип дегендей мындай кылчу. Ошо пайдалуу эле болду го дейм го, балдар менен ачканга. Чоң рахмат. Ал эми ушул лагерибиз сизге жактыбы жана лагердин алсыз жана күчтүү жактарын айта кетсеңиз. Лагер жакшы болду аябай. Кемчиликтер жок болду го дейм. Анткени күчтүү жактар аябай эле көп болду. Просто кичине асыраак келип калган ошончу жаман болуп калды. Бирок баары эле сонун. Чоң рахмат. Ал эми ушул 25 ноябрь гендердик зордук зомбулукка күрөшүү күнү болуп саналат. Ошого сиз өзүңүз кандай салымыңызды кошо аласыз жана ошондой эле алган маалыматтарыңыз боюнча, билимдериңиз боюнча кимдер менен бөлүшөсүз? Мен өзүм мектепте модаль сектор болуп иштейм. Ошо балдар менен баарыбыз чогулуп, кыздарды колдойбуз деп ушул жактан кыздарга, балдарга баарыбыз ошо могу лагерде алган маалыматыбызды ошо баарына таратабыз. Чоң рахмат. Ал эми сиздин катышып бергениңизге чоң рахмат. Ал эми сиздин окууларыңызга, иштериңизге ийгиликтерди каалайбыз.